Тугандар, карагылачы. Сезон geldi. Vitamin жей турган сезондор geldi. Кандай көз кызыктырат. Vitamin биз өрүк жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн, мен убада кылгандай. Тагыраак айтканда өрүктүн денеги жөнүндө айтып берем. Мына эми тандайбыз. Именно өрүктүн денеги барбы сиздерде? Мынакей кызым чыгарып коюптур. Бул баткен өрүкү? Ошондо кайсы өрүктүкү, кайсы кактыкы деп ойлойсуз? Ошол эң жакшысы ошол болобу? Эми тандаганда мен баягы кичине тагыраак айтканда баткендики баягы жакшыраак деген баары бир кайсы өрүктүк болсо деле пайдасы зор. Мындай миндалдан да кошсок болот. Ушу данекте мен тандадым. Ушудан мен силерге сүт чыгарганды үйрөтөм. Сүт ичебиз иншалла. Мынакей ап келдик. Сүт демекчи. Мен силерге сүт жасаганды үйрөтөм дегем. Мынакей баягы бизден эле кадимки сары өрүктүн данектери. Мындай бир 20 чактыны алып, мына 20 чактыдайды алып, бияка салдым. Мына миндалдан да бир 6-7-ни кошуп койсоңор болот. Миндаль өзүнчө кетти, билесиңер, Биз буга мындай суу куюп туруп, бул сууга 5-6-7-8 саат суткага деле тим койсо болот. Анын уулугу, ачуулугу кетиш үчүн. Жана аны мындай кылып иштетебиз. Мынакей мынтип биз 3 саатка эле чыладык. Жетишиктүү түрдө жууп туруп, кайрадан мынакей биз жанагындай майдалаган нерсеге салабыз. Ага биз 200 грамм суу куюп туруп, майда кылып талкалайбыз. Абдан жакшы эзилип, жана элементтердин баары сууга сиңет. Ичкиликтүү, сиңимдүү болот. Бардык сонун терини, кандай бир сулуулукту жакшылап турганда касиеттери бар. Жана дагы калып калган жымык деп коет. Мынакей ошол калып калганды көрүп турасыңар. Аны да ыргытып жүрбөй, кайрадан дагы аны кайрадан салып, ага дагы тиешелүү бир суу куюп, дагы анын дагы пайдасы боло турган элементтерди дагы жөн эле ысырап кылып ыргыт этпей, дагы майдалап туруп, экинчи ирет дагы сүтүн эсип алсаңар абдан жакшы болот. Мынакей сүт десем силер таң калдыңар эле. Натуралдуу, мына сүт. Муну эми данектин өзүндө эле жесе болот деп чыгарсаңар, албетте жесе болот. Анга көнүп калгандар жесеңер андан да жакшы. Бирок сиңимдүүлүк жагынан бул жанагы калориясы өтө күчтүү, витаминдер, минералдарга абдан насыщенный сыяк болгондон кийин бунун ошол жагынан күчтүүлүгү дагы бар. Күчтүүлүк дегенин кичине ашказанга оорундук кылышы мүмкүн. Дамы бир сонун жаш балдарга бергиле. Сөөгү жакшы өсөт. Мынакей кан тамырлары сонун болот. Силердин карыларга да берсе абдан кальций көп. Сөөгүнүн бекемдигине, жанагындай кан тамырларынын жакшы ачылышына, ашказандын жакшы иштешине, иштеги кандай бир митогуттардын жок болушуна абдан сонун жакшы таасир берет. Ден соолуктун, иммунитетин көтөрөт. Жаш балдарга берсеңер бою жакшы өсөт. Бардык керектүү нукра, кальций, магний, фосфор деген нерселерди аласыңар. Андан тышкары эң дагы негизгиси. Бул данектин, өрүктүн данеги болобу, кара өрүктүкү болобу, жаңгактарда, миндальда эң көп витамин B17 деп аталат. Бул амигдалин деген зат. Ал рактын каршы күрөшүүсүнө, рактын пайда болбошуна абдан жакшы таасир берет. Ракка каршы дагы пайдаланганына медицина далилденип жатат. Эми буда сиавишный, синильная кислота деген күчтүүрөөк дейт, жанагы жашыраак ачуу болгон ошол. Ошондуктан кургатып, аны ачуулугун кетирип ичкени жакшыраак. Жана тандаганда дагы ачуу данек ичине түшпөсүн, анткени кичине уулугуна, жана ууланып калышына дагы кичине ошол таасир бериши мүмкүн. Мен дагы да айтайын, көрүп алып эле баштай бербегиле. Анча-мынча аз-аздан баштап, мунун дозасы бир күндө 7-ден
7'den 40'a çeyri деп айтылат. Же болбосо 40 грамм bir gün bir sutkалык dozасы деп айтылат. Кичинекей жаңы баштагандардан 7'den баштап улам көбөйтүп анан көндүрүп içip турсаңар абдан сонун касиети во. Ден соолукка нукра. Биздин өзүбүздүн кол алуубуздагы сары өрүктүн данегин мен силерге көргүздүм. Бул болсо сырты. Бул кыстырма. Колуңардан келгендер алып жесеңер болот, абдан жакшы. Бардык нерсеси ичи тышына чейри бул бирдей сонун таасир берет. Андыктан оорубагыла. Ассаламу алейкум.